Кечке жуук Башкала четиндеги Теңдик жана Алтын Казык конушунун жашоочулары айланма жолду тосуп алышкан. Окуя болгон жерге Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барып, автожол кайра ачылды. Тургундардын мындай кадамга барганына электр жарыгынын өчүрүлгөнү негиз болгон. Анткени жашоочулар карызды төлөгөн эмес. Төлөнбөгөндөр бар. Бир үйдөн деген мисалы үчүн кээ бирлер бербегендер бар. Акчаларын айтчу эле, акчабыз жок болсо эмне кылабыз деп ушундай төлөбөгөндөр бар. 2000-3000 дегендер бар экен дейт. Аларды баягы өзүбүз менен айлык өкмөттөрү билет. Бияктан Авил көчөдөн шайланган чогулткан эмеге да. Ошол чогултуп бул аялга алып берчи да. Бул Света деген аялга алып берчи ушу. Жок, эч кимдики документ чыга элек деп эшене чыга элек биякка. Анан канча жашоо болот? Билбейм канчасы болот. Кээбөө басып алган, кээбөө сатып алган дейт. Жыл башынан бери айрым тургундардын карызы чогулуп отуруп, баштапкы суммасы 176 000 сом, ал эми туум менен кошо 310 000 сомду чапчыган. Ай сайын карыздары өсүп отуруп, быйылкы жылдын 24 мартында 448 000 карызын соглашение кылып туруп 4 айга бөлүп бергенбиз. Аны тилекке каршы аткарышпады. Ошондон кийин дагы ай сайын устон кийжем баягы предупреждать этип жүргөнбүз, төлөгүлө деп. 16 ноябрь күнү саат 9-та өчүп, 17 ноябрь күнү кечки саат 20:30-та күйдү. Келишим Келдибекова деген эжеке менен түзүлгөн. Ал киши ушул общий ушул жердин жашоочуларынын атынан ошол киши менен келишим түзүлгөн. Ай сайын бул жарга дүмүрчөк кагаздарды беребиз. Ошол дүмүрчөк кагазда дагы төлөнбөгөн убакта эскертүүсүз өчүрүлөт деп жазылып турат. Тургундар өздөрү дагы арасында жарыкка болгон төлөмдү бербегендер бар экендигин жашырышпайт. Ал эми ай сайын эсептегичте көрсөтүлгөндөй каражатты төккөндөр болсо квитанциясын ала алышпайт. Анткени бир дагы жашоочунун үйү мыйзамдаштырылган эмес. Эми бул захват болгон жерде баягы захват илгери элечи 2005 ушунда болсо керек. Бул жакта баарыныкы документтер жок. Документ жок да. Канча свидетельство канча койгонсуздар? Ошону билбейт экенбиз. Трансформатор келгенден моби линиялар тартылгандан келинген да. Бул жерге ушу захват менен келгенбиз. 2006 келгенбиз. 15 жыл болду. Светте ошол биз айыл өкмөт болобуз деп бир эжелер эки эже, ошол эже экөө айыл өкмөттө биз светти алам үйдөн алып беребиз деп трансформаторду өздөрү алып келип коюп берген. Бул аймактын жер тилкеси трансформация боло электигине байланыштуу. Түндүк электр ишканасы жарык бөлүштүрө албайт. Мындан улам Алтын Казыктын жашоочулары дагы ар кимиси өз-өзүнчө эсептегич аркылуу милдеттүү төгүмдү төгүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ушул эле конушта турган Жаңыл Келдибекованын атынан бир абонент катары келишим түзүлгөн. Ал конушта жашаган 450 түтүндүн жарыктын акчасына жоопту. Төлөбөгөндөр да бар да. Мына мен сиздерге түшүндүрүп атпаймынбы? Мурунку айда 77 000 чыгып келе турган болсо, азыркы айга 153 000 чыгып келди. 153 000дин 117 000 чоңулду. Акча төлөбөгөндүн үстүнө көмүр жагышпайт, электр энергиясын гана колдонушат. Алтын Казык 2008 жылдары басылып алынып, жарандар электрге коркутуу жолу менен туташышкан. Трансформатор подстанцияны коюшкан. Коюп подключать эткиле дегенде Северлектро подключать этпей, документи жоктугуна байланыштуу. Болгондо 16 жылда шайлоонун алдында булар шина өрттөп жолду жабышкан. Губернатор келип, генеральный директорлор келишип, анан временно подключить деп чечим кабыл алышып, ошонун негизинде кошулган. Ар бир маселени мыйзамдуу жол менен гана чечиш керек. Жол жабуу башка жарандарга ыңгайсыздык гана жаратпастан мыйзамсыз болуп эсептелинет. Эгерде колдонулган электр энергиясына убагында төлөнсө, учурдагыдай көйгөй келип чыкмак эмес. Мерим Эшимбекова, Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.